Жакында Кыргызстанда жүргөн чет өлкөнүн жарандарынын мыйзамдуулугу текшериле баштайт. Сырттан келгендер кандай тартипте өлкөгө киргизилет? Кыргыз-Кытай чегара пункттары күнү-түнү иштөө режимине өтүшөт. Эки өлкөнүн бажы кызматынын башчылары жолугушту. Балдардын жайкы каникулу. Мектеп окуучулары кайда эс алат жана алар үчүн эс алуу лагерлери даярбы? Ушул жана башка маанилүү жаңылыктар менен кененирээк тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Студияда Мирлан Маматалиев. Руслан Мукамбетов коргоо министри болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Кечээ анын талапкерлиги парламентте каралып, депутаттар аскердеги абалды жакшыртуу, аскер бөлүктөрүндөгү мыйзамсыз көрүнүштөргө көңүл буруу, жаштарды аскердик кызматка кызыктыруу, тартип, жоокерлерге болгон мамиле өңдүү ар кандай суроо сунуштарын айтышкан. Соңунда талапкерди 67 депутаттын 66-сы колдогон. 54 жаштагы Мукамбетов буга чейин куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчиси болуп турган. Ал куралдуу күчтөрдүн түштүк батыш ыкчам командачылыгынын командири да болгон. Ал эми буга чейин коргоо министри болуп келген Бактыбек Бекболотов коопсуздук кеңешинин катчысы кызматына дайындалган. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Ош облусундагы сапары маалында Өзгөн Мырзааке Карагулжа жолун оңдоо иштери менен таанышты. Өкмөттүн басма сөз кызматы бул жолдун жалпы 34 чакырымы толук оңдолорун, ал 3 этап менен быйыл ишке ашаарын билдирди. Аталган облуска быйыл жол оңдоо, куруу иштерине кошумча 4 миллиард сом бөлүнгөнүн маалымдады. Долбоордун биринчи этабында Өзгөн шаарына караган 4,5 чакырым жолдо иш жүрүүдө. Бул аймакта жол 4 тилкелүү болуп, эки четинде тротуар, жашыл аянт жана ирригациялык курулуштар жүргүзүлөт. Быйыл Ош облусунун жол инфратүзүмүн жакшыртууга өлкөнүн турукташтыруу фондунан кошумча 4 миллиард сом бөлүнгөн. Бул каражатка облустагы стратегиялык маанидеги Өзгөн Мырзааке Карагулжа, Ош Баткен Разаков, Ош Кара суу Уна жолунун жана Ноокат Кызылгыя жолунун калган бөлүгү оңдолмокчу деп жазылган маалыматта. Белгилей кетсек, министрлер кабинетинин башчысы Адылбек Касымалиев Ош облусундагы иш сапары учурунда бир катар социалдык жана өндүрүштүк объектилердин ачылышына катышты. Ушул жылдын 10 июнунда өлкөдө мыйзамсыз жүргөн мигранттарга рейд башталат. Анын алкагында мамлекетте жүргөн чет өлкөлүктөрдүн документтери текшерилгендиктен ага чейин документтерин мыйзамдаштырып, болбосо өлкөдөн чыгып кетүү эскертилүүдө. Кыргызстандын аймагына чет өлкөлүктөр кандай тартипте киргизилет? Мигранттарга жүргүзүлгөн рейд коомдук коопсуздукту сактоого кандай таасирин тийгизет? Кененирээк кийинки материалда. Ушул жылдын 10 июнуна чейин документтерин мыйзамдаштырууга жетишпей калган чет өлкөлүктөргө Кыргызстандан чыгып кетүү сунушталат. Анткени УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин тапшырмасынын негизинде аталган күндөн тарта өлкөдө мыйзамсыз жүргөн мигранттарды аныктоо үчүн текшерүү башталары эскертилүүдө. Ал эми Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча өлкөдө жүргөн чет өлкөлүктөрдүн басымдуусу жеңил өнөр жай, курулуш, соода сатык сыяктуу тармактарда эмгектенишет. Кыргыз Республикасынын аймагына узак мөөнөткө келген чет өлкөлүк жарандар Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен бекитилген тартипте ыйгарым укуктуу органдан каттоодон өтүүгө милдеттүү. Каттоодон өтүү үчүн чет өлкөлүк жаран убактылуу жашаган жери боюнча калктык каттоо борборуна кайрылуусу керектелет. Алдын ала каттоого турууга байланыштуу бекитилген мөөнөттөр боюнча кызмат мамлекеттик мекеменин 119 байланыш номуру аркылуу маалымат алуусу сунушталат. Миграция чөйрөсүндөгү органдын маалыматына ылайык, чет өлкөлүк жумушчу күчүн ишке тарткан экономикалык тармактарга төмөнкүлөр кирет: жеңил өнөр жай тармагы, курулуш жааты, соода саттык сектору, коомдук тамактануу жааты жана башкалар. Негизинен чет өлкөлүктөр Кыргыз Республикасынын аймагына өлкөлөр ортосундагы келишимдер боюнча эл аралык өткөрүү пунктунан виза менен да визасыз да өтө алышат. УКМКнын чегара кызматы 3 өлкөнүн жарандары уруксаат берилген өткөрүү жайынан өтөөрүн билдирип, чет мамлекеттиктердин кандай максатта келгени такталып паспорту каттоого алынат. Эгер чыгып жатканда визасы узартылбаса, айып пулу төлөнүп, чыгуу визасы алынмайынча өлкөдөн чыгарылбайт. Ар бир өлкө менен баягы келишимдер түзүлөт да. Мисалы, биз Кыргыз Республикадан баягы на паритетный основе бири-бирибизге тең мамиледе, мисалы, биз деген бөлөк өлкөгө барсак, биздин Кыргызстан жарандары, мисалы, заграничный паспорт менен бара алат, же ошол эле ID карта менен бара алышат. Ошондой эле
теңме тең болуш үчүн алар дагы мисалы ID карт менен бизге кире алат, ошондой эле кээ бир случайларда заграничный паспорт менен киришет. Ал эми Ички иштер министрлиги 2025-жылдын 4 айында миграция чөйрөсүндө 7837 укук бузуулар катталганын билдирет. Көбүнчө эмгек мигранттарынын мыйзам бузган учурлары иш берүүчүлөрүн таштап, жеке же юридикалык компанияларга орношуп алган учурлары болгондуктан, министрлик чет элдиктерди эмгек күчүнө тартуу колдонуу эрежелери бузулган учурга жоопкерчилик каралганын билдирет. Мындан тышкары Кыргыз Республикасында жүрүм туруу жашоо же эмгек ишмердигин жүргүзүү тартибин бузуу, тагыраагы өлкөдө жүрүүгө укуктугу тастыкталган документтердин жоктугу же Кыргыз Республикасынан чыгып кетүүдөн качуу үчүн 55-тен 200 эсептик көрсөткүчкө чейин айыппул салынат. Кыргызстанга чет жактан келген мигранттардын агымынын күчөшү жеке ишкерлер үчүн пайдалуу болоору айтылат. Анткени өзүнүн материалдык кызыкчылыгын ойлогондор жумушу оор, бирок маянасы аз төлөнгөндүктөн коңшу, мындан сырткары Бангладеш, Пакистан сыяктуу мамлекеттердин жарандарын легалдуу легалсызда кабыл алганы мисал. Андыктан адистер миграциялык процесстерди жөнгө салуу биргелешкен жумушту талап кылаарын, ошол эле учурда иретке келтирүүнүн жыйынтыгы мамлекеттин коопсуздугу үчүн да маанилүү дешет. Эң негизгиси бул мамлекеттин коопсуздугуна, мындайча айтканда, жалпы эле мындай коопсуздугу жөнөкөй эле жарандарыбыз бүтүндөй коопсуздугуна, анын ичинен ошол эле мынабу ар кандай эпидемиялык коопсуздугуна дагы ошол мындай болуп аткан көрүнүштөргө каршы жүргүзүү боюнча иштерди алып барууга бул чоң өбөлгө түзөт. Жыл башынан бери ушул күнгө чейин Кыргызстанга 61 000 турист, 30 000 студент, 12 000 эмгек мигранты расмий түрдө келсе, үй бүлөлүк, кызматтык, диний жана башка категорияларда 10 000ден ашык адам келген. Мунун ичинен мыйзамсыз мигранттардын саны 5 000ге жакын экени маалымдалды. Акылай Маратова, Аскар Улан уулу, New TV. Кыргызстан менен Кытай чек ара пункттарын күнү-түнү иштөөгө өткөрүүнү макулдашты. Бул тууралуу Борбор Азия Кытай бажы кызматтарынын жетекчилеринин экинчи жолугушуусунун алкагында мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Алмаз Салиев менен Кытайдын башкы бажы башкармалыгынын министри Суй Мэдзюндун эки тараптуу жолугушуусунда айтылды. Бажы кызматынан билдиришкендей, тараптар өткөрүү пункттарынын дараметин жогорулатуу, тобокелдиктер жана мыйзам бузуулар боюнча маалымат алмашуу, соода маалыматын биргелешип талдоо, жашыл коридор механизмин колдонууну кеңейтүү боюнча маанилүү маселелерди талкуулашты. Ошондой эле Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торгарт жана Эркештам чек ара пункттарын бара-бара күнү-түнү иштөө режимине өткөрүү боюнча макулдашуу жетишилди. Биринчи этапта Эркештам өткөрүү пунктуна жакын жайгашкан чек ара пункттарынын ишин кайра кароону уюштуруу пландаштырылууда. Белгиленгендей, смарт бажы концепциясынын алкагында жол жоболорду санариптештирүү, тажрыйба алмашуу, ошондой эле чек ара инфраструктурасын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Мыйзамсыз акча жүгүртүүнү уюштурган Кыргызстандын жарандары кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Аталган жарандар цыганская почта деп аталган акча каражаттарын легалдаштыруунун мыйзамсыз каналын жеке баюу максатында тиешелүү мамлекеттик органдарда эсепке албастан уюштурганы аныкталды. Эки жаран Бишкек шаарындагы акча алмаштыруучу жайларда ар кандай кылмыштуу схемалар аркылуу өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп, Орусиядан келип түшкөн жалпы суммасы $20 миллион түзгөн акча каражаттарын мыйзамсыз жүгүртүү менен алектенишкен. Кээ бир учурларда алар өз милдеттенмелерин аткарбай, башка бирөөлөрдүн акчасын алдоо жолу менен ээлеп алышкан. 2024-жылдын май айында кыргыз жараны жогорудагы адамдарга алмашуу курсу боюнча $2 миллион түзгөн 165 миллион рубль берген. 20-майда эки жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ош шаарынын тургунуна абакта отурган баласын чыгарууну убадалашып, белгисиз аялдар ал кызматы үчүн акча талап кылып жаткандыгы тууралуу маалымат Ош шаардык ички иштер башкармалыгына түшкөн. Баласы абакта отурган жарандын милицияга берген маалыматына караганда, белгисиз аялдар ал кызматы үчүн 40 000 сом жана $6 000 акча талап кылышкан. Акча талап кылгандар тергөө кызматы соттор менен жакын мамиледе экендиктерин, 40 000 сомду өздөрү, ал эми $6 000
балдарды сот тармагында иштеген таасирдүү адамга бере тургандыгын айтышып, акча табууну тездетип берүүнү талап кыла баштаган. Баласын чыгарып албаса, узак мөөнөткө камалып кете тургандыктарын айтып коркутушкан. Кийинчерээк 6 миңден 4 миң долларга түшүрүшкөн. Бул маалымат Ош шаардык ички иштер башкармалыгында катталып, жабырлануучудан арыз алынган. Шектүү 2003 жылы туулган Жалал Абад облусунун Созак районунун тургуну жана Ош облусунун Өзгөн районунун 2004 жылы туулган тургуну экендиги, алардын тергөө же сот органдарында таптакыр иштебегендиги аныкталган. Алар жабырлануучунун уулу абакта отургандыктан оор психологиялык абалда экендигинен пайдаланышып, алдап акча алууну көздөп жаткандыгы аныкталган. Алар акча алып жаткан жерде таасирдүү адамына чалышып, 4 миң долларды азыр алып бара жатышканын айтышкан. Кафенин алдында 4 миң доллар акчаны алган учурда жаран жана кыздар кармалган. Ал эми таасирдүү адамы Кара Суу районунун 1984 жылы туулган тургуну. Ушул жылдын 1 февралынан тартып Кара Суу райондук ички иштер бөлүмү тарабынан шектүү катары издөөдө жүргөн жаран экендиги аныкталган. Агартуу министри Догдуркүл Кендирбаева Улуу Британиянын Лондон шаарында өтүп жаткан эл аралык билим берүү форумунун алкагында туруктуу өнүгүү үчүн билим берүүнүн кандай стратегияларын жана демилгелерин колдонууга мүмкүн, билим берүү жана туруктуу өнүгүү бириккен учурда кандай кыйынчылыктар жана мүмкүнчүлүктөр пайда болуп жатат аталышындагы сессияда баяндама жасады. Ведомствонун маалымдашкандай, министр айлана чөйрөнү коргоду, аны жайылтууда жана туруктуу келечекке жоопкерчиликтүү мамиле түзүү контекстинде билим берүү маанилүү роль аткарарын белгиледи. Туруктуу өнүгүүнү камсыздоодо айрыкча жаштарды жашыл экономикага даярдоо, ошондой эле туруктуулукту билим берүү программаларына, мугалимдердин методикасына жана башкаруу принциптерине интеграциялоо, өлкөнүн туруктуу социалдык экономикалык өнүгүүсүнө активдүү катышууга зарыл болгон көндүмдөрдү калыптандыруу абзел, деди ал. Министр Кыргызстанда билим берүүнүн мазмунун модернизациялоо, мектептерде экологиялык билимди тереңдетүү, жашыл көндүмдөрдү өнүктүрүү жана инклюзивдүү жана туруктуу окутуу ыкмаларын колдоо жана жайылтуу абдан маанилүү экендигин баса белгиледи. Кыргызстандын мектептеринде акыркы коңгуроо кагылып, окуу жылы жыйынтыкталарына саналуу гана күндөр калды. Ага ылайык быйылкы жайкы эс алууда республика боюнча 582 лагерь балдарды кабыл алууга даяр. Учурда лагерлерге бара турган балдардын тизмеси такталып, мугалимдерди даярдоо иштери жүрүп жатканы маалымдалды. Ал эми азыр өспүрүмдөр үчүн кандай лагерлер кызмат кылат жана алардын кандай артыкчылыктары бар? Ошондой эле өкмөт тарабынан балдар үчүн акысыз уюштурулуп жаткан эс алуулар кандай деңгээлде ишке ашырылат жана ага кимдердин барууга мүмкүнчүлүгү бар? Бул тууралуу кесиптешим тийиштүү жетекчилерден жооп алды. 26 майда өлкөнүн аймагында акыркы коңгуроо кагылып, мектеп окуучулары жайкы эс алууга чыгышат. Ал эми бул 3 айга созулган каникулда айрым ата-энелер балдарын ата илимдерге, ар кандай курстарга жана эс алуу жайларына жиберишсе, айрым ата-энелердин турмуштук жагдайы туура келбей, балдары жайкы каникулду лагерге барбай өткөрүшөт. Эмгек министрлиги болсо жылдагыдай эле өлкөдөгү оор турмуштук кырдаалдагы балдарды алтын балалык ден соолукту чыңдоо борборуна жөнөтүүнү пландап жатат. Ага ылайык министрлик учурда аз камсыз болгон мүмкүнчүлүгү чектелген көп балалуу үй бүлөлөрдүн балдары жана атайын камкордук алган балдардын тизмеси такталып жатканын айтты. Ошол эле учурда министрлик балдарын жайкы эс алуусун уюштурууга 15 миллион сом бөлүнгөнүн билдирди. Быйылкы жылы 15-17 июндан башталат, 6 агымдан турат. 6 агымда 200-250 бала камтылат. Жалпысынан 15 миллион сом каралган бул бюджетте. 15 миллионду былтыркы жылы ушул эле суммага 1200 баланы жөнөткөнбүз. Быйыл деле ушул санда калат окшойт деп ойлоп атабыз, себеби дегенде өзгөрүүлөр андай деле болгон жок. Азыркы учурда ошол биздин иш-чаралар аткарылууда. Ал эми 2-июндан тарта Бишкек шаарынын 46 мектебинде жайкы эс алуучу мектеп алдындагы балдар үчүн лагерь ачылып, 8 жаштан 12 жашка чейинки жалпысынан 4470 бала барат. Лагерлерге биринчи кезекте жарым жетим, томолой жетим, мыкты окуган окуучулар, активисттер, көп балалуу болгон үй бүлөлөрдүн балдары тандалып алынары айтылды. Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү департаментинин билдиришинче, алар күн сайын чыгармачылык ийримдерди, спорттук секцияларды, активдүү оюндарды жана мастер-класстарга барып, эки маалык тамак менен камсыздалат. Ошол эле учурда ата-энелери балдарына сарсанаа
болбош үчүн милдеттүү түрдө медициналык кызматкер жана жаш тилектердин иштери боюнча инспектор коштоп жүрө турганы белгиленди. Лагерлер 2-синен 27-сине чейин иш алып барат. 20 күндө иш күнү деп эсептелинет, календардык 20 иш күн деп. Саат 8-тен 14:00 чейин 2 маал балдар ысык тамактанышат лагерде. Ошондой эле лагердин начальниги дайындалат. Анан ар бир лагерде баланын санына карап 20-25 баладан бир топ, бир отряд түзүлөт. Ал жерде ошол мугалимдердин арасынан вожатый воспитательдер бекитилет. Мед персонал болот. Медиктер ошо ЦСМ территориальный кайсы ЦСМге караса өздөрүнүн медработниги ошол лагерь иштеген убакта ошол мектептин ичинде болушат. Инспектор ИДН иштейт. Анан ГАИден деле инспекторлор бекитилген. Мындан тышкаркы быйылкы жайкы эс алууда жер-жерлердеги 50 жайкы лагерлер балдарды кабыл алууга даяр. Ошондой эле республика боюнча 582 лагерь ачылганы турат. Бул тууралуу Билим берүү министрлиги билдирип, бул санда көбөйүшү мүмкүндүгүн айтты. Министрликтин айтымында жашоосу оор жана социалдык жактан муктаж жана мүмкүнчүлүгү чектелген жетим балдарга лагерлерге баруу бекер. Ал эми жайкы эс алуу лагерлерине балдардын атайын акы төлөп жөнөткөн ата-энелер да жок эмес. Социалдык категориядагы балдар үчүн атайын балдар бекер барышат. Андан тышкары дагы бул биз көп учурларда жанагындай акысын төлөп жөнөткөн ата-энелер өздөрүнүн жерлеринен, өзүнүн жумушунан дагы ошол лагерге камтый турган атайын лагерлери бар. Өздөрүнүн акчасын төлөп, балким өздөрү пансионатка барып, ошол балдар менен өздөрү жайкы мезгилде эс алышат. Андан дагы тышкары көп учурлар бизде жана жайкы мезгилде внешкольный организацияларыбыз бар. Ошол внешкольный мектептен тышкаркы организацияларыбыздын бардыгы тең. Жайы бою, мисалы, мектеп каникулдарга чыкса, мектептен тышкаркы органдар булар милдеттүү түрдө бүт жай бою, 3 ай бою иштешет. Анткени көп учурларда ошол ата-энеси жана лагерлерге же жайкы эс алууларга жибере албаса, ошондой мектептен тышкаркы билим берүү мекемелерге жөнөтүшөт. Белгилеп өткөндөй өлкөдө жогорудагы үй-бүлөнүн балдарындай жайкы каникулду лагерлерге барбай өткөргөндөр да бар. Ал эми ишкерлер, ар кандай уюмдар жана кайрымдуулук фонддору мындай жайкы лагерден кабары жок балдарды 20-30тан топтоп ысык көлгө эс алдырып келгени менен, бирок алар эс алууга муктаж жүздөгөн балдардын көйгөйүн чече албасы баарыбызга белгилүү. Алина Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги аба ырайына байланыштуу чукул кабар таратты. Анда 23-27 май күндөрү нөшөрүлөгөн жамгырдан улам дарыялар ташып, тоолуу аймактарда сел жүрүшү ыктымалдыгын эскертти. Чарбактардагы арыктарды, сел каналдарын тазалап, селдин алдын алуу иштерин жүргүзүү зарыл. Тоолуу аймактарда эс алуудан баш тартып, коопсуз жайларда болуңуздар. Кандайдыр бир кырдаалга күбө болсоңуз, токтоосуз 112 кызматына билдириңиз. Чалуу акысыз жана түнө кабыл алынат деп жазылган маалыматта. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги тараткан маалыматка ылайык, соңку 12 жылдын ичинде жалпы өлкө аймагында 900дөн ашуун сел жүргөн. 5 жыл ичинде сел жана суу ташкынынан 32 адам каза болгон. Ушур менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.